Bir, iki, üç. Men Баткен облысының Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагындагы Каракыштак айылынын тургуну Эрмеков Сайдкасым. Телефонум 0773 58 78 25. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, укук талаасына чыгуу боюнча чакырылган коопсуздук кеңешине төмөнкү маселени карашыңыздарды суранам. Нурлан Имамидович Балтабаевдин суранычы боюнча 186-17-41 сандуу кылмыш иши боюнча коомдук жактоочу сыпатында катышып төмөнкүлөргө күбө болдум. Баазы көзөмөлүнөн сырттан мамлекеттин тик чегарадан мыйзамсыз алып өткөн аткезчилерди, баңгызат ташуучуларды Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңгызаттар менен каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери калкалап үлүштөрүн алып турат. Ошол эле убакта четте калбай райондук ички иштер бөлүмүндө көрбөгөндүк үчүн ар бир аткезчиден ай сайын 100 акш долларынан үлүш катары алып турат. 2017 жылы Баткен облусунун Кадамжай районундагы ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги алмашып, көрбөгөндүк үчүн ар бир аткезчиден үлүштү ай сайын 1000 акш долларына көтөрөт. Аткезчилер өз калкалоочуларына арызданышат. Натыйжада менттердин согушу башталат. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин арасында өз адамынын маалыматынан пайдаланып документти жасашып, пайда табуу максатында чагымчылык колдонуп пландаштырат. Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги айрым бир атайын көндүмдөрүнүн негизинде чагымчылыктын болушун билип калышат. Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана алардын арасындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздугунун мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын өз адамы кеңешип туруп, алар үчүн ыңгайсыз болгон, алардын ыплас тапшырмаларын аткарбаган тергөөчү Нурлан Имамидинович Балтабаевди чагымчылык менен салып берип, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздугунун мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматкерлери менен мамлекетти тоноо боюнча келишимге келишип, бүгүнкү күндө да үлүштөрүн алып иштеп жатышат. Ал эми Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздуктун мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери Баткен облусунун прокурорунун мурдагы орун басары Байбосов менен келишип, жасалма документти пайдаланышып, Баткен облусундагы сотторду кысымчылык алышып, Балтабаевден пайда табуунун аракетин кылышат. Балтабаевда аларды каалагандай каражат жок болгондуктан көрсөткөн кыйноолору, кысымчылыктары боюнча арызданат. Жасалма документтерин жашыруу максатында документтердин жасалмаларын андан ары улантышып, замаскалашып, замасканын үстүнөн ручка менен жазышып, техникалык ката, механик ката дешип, Баткен облусуна сотторду кысымчылык алышып, Балтабаевди айыптаган өкүм чыгартышат. Кыргыз Республикасынын жогору сотунун коллегиясы аталган жасалмалуулуктарды тергөөнүн мүчүлүштүгү деп эсептеп, мурдагы өкүмдөрдү жокко чыгарган жана мүчүлүштөрү жоюу үчүн прокурорго кайтарган. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен областындагы башкармалыгынын тергөө кызматы мүчүлүштөрдү жойбостон кайрадан эле сотторду кысымчылык алып, өздөрүнүн мыйзам бузуу аракеттерин жаап жашыруунун аракетин кылышууда. Менин арызымдын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен областында башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы Жаналиевке, тергөөчүсү Шериповго, Баткен облусунун прокурорунун мурдагы орун басары Байбосуновго карата сотко чейин көндүрүш катталып, Баткен гарнизонунун аскер прокурорунун тергөө кызматына тапшырылган. Экспертиза дайындалып, илимий билимдин негизинде жасалмалуулук аныкталып, корутунду чыккан. Баткен гарнизонунун аскер прокурорунун тергөө кызматынын тергөөчүсү бул документтерди
Kırgız Республикасынын улуттук коопсуздугун мамлекеттик комитетинин Баткен областында башкармалыгын тергөө кызматынын башчысы Жаналиевдин, тергөөчү Шериповдун, Баткен областынын прокурорунун мурдагы орун басары Байбосуновдун мыйзам бузуу аракеттери боюнча далил буюм деп тапкан. Бирок шектүүлүк жөнүндө кабарлама ушул күнгө чейин бериле элек. Тескерисинче, сотторду кысымчылык алышып, бул документтерди Балтабаевдин аракетине карата жол берилгис далил деп таап, далилдердин катарына салдырбай, мыйзам бузуу менен чечим кабыл алууга мажбурлап келишет. Мамлекеттен айлык алышып, бирок өз ара келишип, мамлекетти элди тоноп жаткан Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңгизаттар менен каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Кадамжай районундагы ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги мамлекетти элди тоноосун улантышып жыргап жатышат. Алардын ыкмылас тапшырмаларын аткарбаган, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон Нурлан Имамидинович Балтабаев моралдык жана материалдык зыян тартып келет. Бардык фактылар тиешелүү документтер менен далилденип турат. Жок дегенде укук талаасына чыгуу боюнча чакырылган коопсуздук кеңешинин отурумунда ушул маселе каралса, коомчулукка жетсе, уяты барлары уялып, оңолор беле, уяты жоктор сиздин көзөмөлгө алынып, жоголор беле. Укук талаасына чыгуу боюнча чакырылган коопсуздук кеңешинин отурумунун убактысын телефон аркылуу кабарлап койсоңуздар деп 2021 жылдын 17 майына чейин үмүт кылабыз. Кабар келбесе 2021 жылдын 17 майында Бишкекке сиздин кабыл алууңузга барабыз. Кабыл алууңузду суранабыз.